Ассаламу алейкум, Кыргызстанда жашаган мекендештерим, дүйнөнү кыдырып жүргөн мигрант мекендештерим, Россияда, Европада, Японияда, Турцияда, Америкада жашаган ар бир мекендешиме күч кубат. Азыр Кыргызстаныбызда оор акыбал болуп турат, бир бололу, күч бирдикте дегендей бирибизди колдойлу. Бүгүн Америкада 18 сентябрь кечки саат 12 болуп калды, уйку деген жок. Мен деген азыр Кыргызстанда жашаган мекендештерим менен байланышка чыксам, бардыгынын убактысы жок экен. Байке Баткенге гум помощь жиберип жатабыз, Power Bank деген баягы аппаратылар жиберип жатабыз, свет жок деп жатышат. Мен аларга айттым, Кудай буйруса 19 сентябрда эртең менен болгондо сиздерге байланышка чыгайын. Кудай буйруса Кыргызстаныбызда 19 сентябрь кечки саат 1:08 болуп калат. Ошондо Аяна, Айдай, Аяр деген айындар менен Instagram баракчаман түз эфир жасап, өзүмдүн салымды кошуп $1000 жиберем, Кудай буйруса. Ошондо да мекендештер кириңиздер, бирибизге мотивация берери, чет мамлекетте жашап аткан ар бир мекендешиме кайрылам. Bir $30 болобу, €20 болобу, $100 болобу, €150 болобу, колуңардан келишинче бая каражатты Кыргызстанга, тааныштарыңарга, досторуңарга салыңыздар. Мекенде ушундай оор абал болуп турганда биз бул жакта жатып алганыбыз туура эмес. Кудай буйруса достор, күтүңүздөр. 19 сентябрда кечки саат Кыргызстан боюнча 1:08 Instagram баракчаман түз эфир кылып, баарлашалы, кеңешели, кеңешип кескен бармак оорубайт дейт. Ошон үчүн мен жана Аяна, Аяр айымдарга чалсам айтат, 2-3 күндөн бери уктай элекпиз дейт, материалдык помощьтарды жиберип жатабыз Баткенге дейт. Байке кечинде сүйлөшөлү деди. Кудай буйруса 19 сентябрда кечки саат 8-9 чыгып, Instagramдан түз эфир кылып, дагы мекендештерге кайрылуу жасап, чет мамлекеттеги мекендештер колдойлу, каражат жиберели дейли. Мен да ошо өзүм атыман $1000 салалы, бул жакта өзүбүз мотивация берип жүрөбүз, чет мамлекетте жакшы деп, анан жатып алсак болбойт. Ошол биз берген каражаттарга жана Power Bank дегендерди алып Баткенге жиберсе, Баткенде азыр баарыбыз көрүп атабыз, ситуация оор, көптөгөн мекендештерибиздин үйлөрү өрттөнгөн. Ошолордун баарын восстановить этишибиз керек. Каза болгон мекендештерибизди ойлогондо жүрөк сыздап кетип атат, жапжаш койгон биздин жаштарыбыз кетип атат. Ошон үчүн мындай согуш болбосун, чоңкуңдорго кайрылып кетебиз. Давай токтоткула, канча жылдан бери уланып келатат, улам жакшы ситуация болду деп айтасыздар, кайрадан эле башталат. Ушул акыркы жол болсун. Чет мамлекетте жүргөн, Америкада жашаган мекендештерибиздин атынан кайрылуу жасайбыз. Сиздерге күч кубат берсин. Тажикстандын чоңдору менен сүйлөшүп, бул ишке чекит коелу достор. Анда эртең 19 сентябрда Instagram баракчабыздан түз эфирден жолуккуча сак саламатта болуңуздар, белиңиздерди бекем буңуздар. Кудай буйруса баары жакшы болот. Биз баарыбыз мекенди сүйөбүз. Кыргызстаныбызда тынчтык болот, Кудай буйруса. Кыргызстаныбыз өнүп, өсүп, дүйнөнү титиреткен 5-6 өлкөнүн ичине кирели, иншалла. Баарыбызга аманчылык, ден соолук, ачык асман бар бололу, аман эсен бололу достор. Кийинки эфирлерден көрүшкөнчө сак саламатта болуңуздар.